Bak 28 iyul 2026 жылы Бишкек шаардык сотунда апелляциялык инстанцияда жарандык иш боюнча эжебиз 75ге чыккан киши Солтобаева Такин эженин апелляциялык даттануусун карап соттук коллега мыйзамсыз чечим чыгарышты. То есть соттук биринчи инстанцияда чыгарган чечимди толук колдоп коюшту. Эми бул жерде кандай десем, башында бул кишини 2012 жылдан баштап 2019 жылга чейин Ош базарында жана Кыял деген кол өнөрчүлөр жүпмесинин жетекчилери, анын ичинен жетекчилер чогуу сүйлөшүп алып туруп, Алыбаев Рахим деген таластык жигит экен, өзү мындай шусту жүргөн эме. Анан ошону контролер кылып коюп, ал киши алдап бул элдин баарын тең ошо мутт этип жүргөн да. Ошол тууралуу бул киши 12 жылдан 19 жылга чейин салгылашып жүрүп, 19 жылы кылмыш ишин козготуп, Алыбаевди башында камап кийин бошотуп ийишкен. Соттук биринчи инстанцияга келгенде ошол кылмыш боюнча биринчи инстанцияда чоюп келип туруп, 2023 жыл 20 жылдан баштап 23 жылга чейин чоюп туруп, кылмыш жообуна тартуу мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу деп кыскартып атат. Ал жерде 20дай эпизод болгон, бирок Алыбаев көбү менен сүйлөшүп тосмар салганга жетишкен. Бул жерде Солтобаева, Дайыр Солтобаева, Доранова жана Балтабаева деген 4 кишиникин тосмар салган эмес, септеген акчасын төлөп берген эмес, срок давности өтүп кетти деп кылмыш кылгынтуун кыскартып коюшкан. Апелляциялык даттанууга келгенде ошол эле райондук соттун биринчи инстанциядагы чечимин кабыл алышты. Баягы кылмыш жообуна тартуу мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу деп туруп кыскартып койгон. Эми ошол жерден токтоло кетсек, 2012ден 2018 жылдын 31 декабрына чейин Солтобаевадан Алыбаев алдоо жолу менен 1.315.000 сом акчасын алдап алыптыр. Андан тышкары баягы подделка документтер иш козголгон, кылмыш ишинде баягы эмени документтерди подделка кылып, договорлорду подделка кылып, өзү каалаган сумманы жазып коюп ала берген. Андан тышкары Алыбаев ошол жерде баягы Кыял бирикмесине караган мамлекеттик соода түйүнүн бир кишиден 2 кишиге $9.000, $12.000 деп сата берген. $15.000 чейин. Ал тууралуу мына алып күйгөн кишилер кийин баягы кылмыш козголгондо көбүнүкүн коркуп кетип возврат кылыптыр. Көбүнүкүн кылган жок. Мисалы үчүн Доронованыкын кылган жок акчасын. Анан ошол тергөө убагында Фин полиция тергеп 1.315.000 сом Солтобаеваныкын алдап алгандыгы тастыкталган. Соттук биринчи инстанцияда да тастыкталды, бирок кылмыш жообуна тартуу мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу деген шылтоо менен кыскартып жарандык тартипте чечип алгыла деген эмеге келтирип койгонда, ошону жана 1.300.000 өндүрүүдөн эме кылып, Алыбаев биякта шаардык соттун судьялары менен дагы аракет кылып, апелляциялык инстанцияда ошо соттук биринчи инстанциянын күчүндө калтырып алган. Ошол убагында 2023 жыл. Ошону менен жарандык соттук териштирүү башталганда Алыбаев тарабы айтып атат, доо арыз жазуу мөөнөтү өтүп кеткен деген шылтоо мененчи. Бирок доо арыз жазуу мөөнөтү кантип өтөт? Эгерде кылмыш жазык кодексин боюнча уголовный иш каралып аткандыгына байланыштуу Солтобаеванын доо арызы убактылуу токтотулган болчу. То есть ошондо 3 жыл, 4 жыл токтоп туруп атат да, пока тергөө бүтүп, анан кийин сот бүткүчө сот атайын чоюлган. Бирок ошого баардыгына убагында кылмыш козголуп жүргөндө Алыбаев баарына макул болгон. Бирок доо арызга келгенде өзүнүн баягы тааныштарын салып атабы, кандай кылып соттор менен тил табышып алып, соттор Алыбаевдин тарабын карап атат дагы. Райондук сотто жанакы Алыбаев түзгөн эмелер жокко чыгарсын деп чечим чыгартат. 3 эме табылыптыр. Алыбаев түзгөн договорлорчу мыйзамсыз депчи. 3 эмес, бул жерде 8 жылдан бери буларды алдап жүргөн. Ал көп
договорлорду ал берген эмес, мындай устной порядка акчаны алганда да кээ бир жерине кол коюп берген, бул киши настаивать этет, көп жерге кол койгон эмес. Ошонун иш материалдарында ошонун копиялары жүрөт, мына Алыбаевдин колдору туруп атат, бирок соттук коллега биринчи жана экинчи инстанцияда жарандык ишти караган соттук коллега айтып атат, биякта печаты жок экен депчи. Печат каякта печат, ким кол коюп берет? Эгерде Алыбаевди ошол жакта Кыялдын эмеси директори Султан Макашевич, администрациясы, бухгалтериясы баары колдоп баары тең бир акырдан жемжеп, Алыбаев исполнитель алдаган акчаны тигилер бөлүшүп жеп атса, кантип алар кол коюп, кантип печат басып берет? Бул кишинин печаты бар бекен. Анан бул которуу жолу менен дагы эметилген эмес, электронный кошелек деген бизде Кыргызстанда мына 200-3 жылдан бери башталды да. Азыркы убакыт болсо Алыбаев кекилтегенен точно илинмек да. А мурда болсо андай жок. Жөн эле кыргызча алчу да. А бул кишини канча куугунтуктап эмесин урдатып алып $4,900 алтын күмүш буюмдарын урдатып алган именно ошол жана Кыял эмесиненчи 2018 декабрь айынын аягында охранадан снимать этип атайлапчы. Бул киши ал имуществолорун алып кете албасын билет, ошон үчүн калтырып кетсе урдатып туруп билгенин кылып ал депчи. Жанагы $1,315,000 сом акчадан тышкары $4,900 эмесин. Ал боюнча кылмыштын коскомуш этишкен, бирок не раскрытие калтырып койду. Ал боюнча дагы до арыстанып далай жерге барды, бирок жанагы Шабидин ким эле? Шабидиндин баласы ошол эме кылыптыр, тергөө жүргүзүп. Данияр Шишиналиев. Улам бирине өтүп, Ленинский роудун тергөөчүлөрү дагы отфутболили. Почему? Потому что бүт баары Алыбаевдин связьдары. Мына ошо менен Алыбаевден канча 2 миллион сомго чейин мындайча айтканда жабыр тарткан адам 75ке чыккан кишинин эмеси чечилбей кала берип атат. Жанагы договор мыйзамсыз деп табылсын деп койду. Ал договорду эмне бул холодильнине салып алып сактап коюп жейби эмне? Ал договор мыйзамсыз, мыйзамдуу деген. А самый главный жана $1,315,000 сом өндүрүлүп берилген жок да. Эми дальше күрөш керек, бирок дальше күрөшкөндө бул кишинин ден соолугу, нерви, убактысы жетеби деген вопрос туруп атат. 75ке чыккан киши мына нервиштетип жүрүп канча сахар көтөрүлүп кулап укпай баспай да калды бул эжечи. Ошон үчүн биз муну жогорку сотко деле анчалык надежда жок. Булар жеңүүчүнөн гана эметип атат. Таш ийип болгондо жакшы болмок экен. Таш ийип болсо даттанып барса, правда, неправда мен ордуна коюп койчу эле. Булар кантип эле закон демешет туруп, башты айлантырып, өз билген эмесин жеп атышат соттор. Азыр айтып атат, мына срок давносы өтүп кеткен депчи. Кантип өтүп кетет? Эгерде бул ызылдап жүрүп кылмыш ишин козготсо, ошо кылмыш ишинин алкагында өндүрүлүш керек болчу. А кылмыш ишин карап аткан судья чоюп туруп атайын деген кызыкчылыгына чечип койду да. 3 жыл карайт деген эмне? 3 жыл карайт. Ишти 3 жыл карап туруп атайын. 5 жыл болуп атат да, эме боюнча. Жок, кылмыш биринчи марайын сотунда. Андан кийин ошону толугу менен колдоп туруп точка койгон соттор менен Кубатов деген судья бар эле, Бишкек шаардык сотунда апелляциялык изя уголовный иш боюнча. Мына баары кетти азыр. Азыр могу соттор деле ошонун кызыкчылыгын карап атат, бирок биз дальше уже будем бороться, обращаться могулар эмесин мыйзамдуулугу эместигин тактап далилдеп беребиз. Кайрылабыз президентке. Чара колдонсун могу сотторгочу. Эмне үчүн мындай өзү оорулук карган адамдардын эмгегин мындай госчиновниктер алдап коркутуп жолу менен жеп алыш керек да. Аны экинчи, үчүнчү инстанциядагы ошол эле мамлекеттик чиновниктер ошолорду колдоп туруп, карапайым элдердин укуктары тебеленген бойдон, акчалары, буюмдары алынган бойдон алып калып атат. Ошол вопроска мындай өлкө жетекчилерине кайрылат элем, ошого мындай жакшылап көңүл буруп, детально изилдетип, мыйзамсыз чечим чыгарган сотторду жоопко тартыш керек деп эсептейм. Кызматтарынан алып туруп, башка таза мыйзам чегинде иштей турган кадрларды алып келиш керек деп
Öyle. Солтообай Такин апа, siz эмне демексиз? Мен кайрылат элем биздин мамлекеттин жетекчилеринде. Мен 1994 жылдан бери кыял мамлекеттик мекемеде иштеп келем. Ошондон берки эмеде өзгөчө андан берки эмеде 2011 жылдан баштап 2012 жылдан баштап кыялдагы асманга чыккан коррупцияны мен айтып коюп, анан мен куугунтукка туш болгом. 2009 эметип ошол убактарда кыялдын жетекчиси Султан Макашев деген иштеген 34 жыл иштеген директор болуп туруп, 2011-2012 жылдан баштап кыялдагы месталарды бизде алдап алтын саткан ишкерлерди алдап туруп кыялга киргизип туруп, а жерде месте жасашып туруп, анан булар мыйсамсыз ошо ар бир местаны 3-8 метрлик месталарды, 8 метрлик месталарды булар деген мыйсамсыз $5,000 $15,000 чейин сатышкан. Ошол эки немени эметкенде аерде деген кыялдын немесине Алыбай Ибрахимди контролер кылып шайлаган. Алыбай Ибрахим өз каалагандай кылып өтүгүн төргүлүп туруп, ар бир биздин жеке ишкерлерден бир местага 8,000ден, 7,000ден, 6,000 сомдон мыйсамсыз чогултуп алып турган. Талон берчи эмес, чек берчи эмес. Мен ошол убактарда мен талап кылганда мага муну көрсөткөн Алыбай Ибрахим. Эмнеле сиз эле такайле талон сурай бересиз, чек сурай бересиз, документ сурай берет. Мына менин документим. Мен кыялды эмеси мен сатып алган, бул менин менчигим деп туруп эме кылган. Ошондо морекинде монда подделкадан договор менен иштеген. Подделка договорда мунун эч кандай колу да жок, эчтекеси да жок. Анан ошондон кийин мен муну Алыбай Ибрахимдин эмесин билип түшүнгөндөн кийин мунун булгун билгенден кийин мен уже документтерди кандай кылышым керек, каяка барып кайрылышым керек, эмне кылышым керек деп мен эмеге биздин госумуштага анан мен ошонтон кийин эме алдым, юристтен консультация алдым дагы эмеге бардым, тиги министерствого, госумуштага барып жалобат эткенден кийин Султан Макашев кызмат эткенден кийин Султан Макашев мага настоящий договор берген. Ошол договорда жазылып турат. 3 квадрат метр, 4 квадрат метрге бир айга 700 сомдон төлөнүш керек экен. А бул Алыбай Ибрахим 1 квадрат метрге 8,000 сомдон менен алып турган. Ошондо 8 квадрат метрме 16,000 сомдон мен ай сайын төлөп тургам. Анан кийин мен ошол экилине мен Алыбай Ибрахимге эметкенден билинип калгандан госумуштадан биздин кыялдын жетекчилерине билинип калгандан мага эме тиги куугунтук башталган. Куугунтук баштап мени деген 2014 жылы 22 апрелде кечки саат 5:30 разбойный нападение кылдырган Алыбай Ибрахим. Алыбай Ибрахим разбойный нападение кылдыргандан кийин мен деген айлам жок. Анан кийин мен Алыбай Ибрахимге айттым: Алыбай Ибрахим, сен урустам келет мага, Бекишев деген Алыбай Ибрахимдин эмеси болчу да, бул тиги бажасы болчу. Бекишев мага келип атат. Мен сатып алдым $14,000. Мону чыгып бериңиз дейт. Мен сурадым: сатып алсаң канчага сатып алдың? Ошосем $14,000 сатып алдым. Кана документтин? Эч кандай документи жок, эчтекеси жок. Анан кийин мен айттым: кантип сен сатып аласың $14,000? Бир тыйын эмең жок, документиң жок. Документиңди көрсөт, мен чыгып берем дедим. А так мен чыкпайм дедим. Сен мыйсамсыз сатып алдың. Бул мамлекеттин эмеси. Бул мамлекеттик ишкана, мамлекеттик ишкананы силер каалагандай калчап эле барыбызда монча кишиге саткан, монча кишинин да эмелери бар. Анан эмете бересиңерби десем, ошондон мага күч колдонуп, мага чорнуйларды салып, анан кийин мен ошондо чыкпай койгондон кийин анан кайра дагы Бул кимге саткан эмелер? Булар күбөлөр экен да? ушуларга сатканда бүт койдум. Сатканда булардын распискасы да бар, жана Замирадан сатып алгандар факты бар да.
Анан кийин мен анан кийин мен түшүндүм дагы Алыбай Ибрахимди айттым. Мен Бекишевке бербеймин акча. Давай сен өзүң мен сенден алгам, сен мага кол коюп бергин деп. Ар ай сайын сиз уже кол койдуруп алгансыз? Ар ай сайын мен кол койдуруп. Канча төлөп турганыңыз боюнча? Канча төлөп турган. Анан ушунун негизинде мен анан кийин Финполго жазганга туура болду. Мен Финполго барып жазганда мурун барсам алба болгон, анан мен мону алып баргандан кийин эже сиз эмне үчүн сиз чексизго бул кандай кыялда мынтип кол койгон эч ким жокко деди. Мен айттым Алыбай Ибрахимге мен берип жүргөм, өз колу менен алып жүргөн дедим. Мен ушунун негизинде мен келдим десем Алыбай Ибрахимге ошо жерде неметип иш кошуп, анан жана Замира Сатикеева деген бар, анан кийин эмеден Жеңиш деген бала аркылуу $180,000 берип туруп ошону жабышкан. Жеңиш деген бала камалып, мен билем, уктум 1,5 жылдан кийин чыкты деп. Бирок ошондон кийин мен мага аябай разбойный нападение болуп мен кыйналгандан кийин мен Асаттыкка барып, Асаттыкка баргам. Асаттыкка барып, Асаттыкка кайрылып, анан Асаттыктан чыккан 2019 жылы кыялдын башында Султан Макашев отурат, биягында Замир отурат, биягында Алыбай Ибрахим отурат. Анан кантип анан кийин мен айтат, могу Алыбай Ибрахимдин немеси эмес депчи. Мен ошол жерде очный ставка кылганда, эмеге УВДда барганда Алыбай Ибрахимдин адвокаты Канат Казанов бар болчу. Очный ставка кылганда Канат Казанов айтат, мен деген талон эмес, мен тиги менен иштечимин, мондай тиги договор менен иштечимин, тигинде мындай дегенде мен айттым, мынакей дедим, сен сатпадыңбы тиги Бекишевко? Бекишев менен келип эметип атпайбы местаны дедим, бошотуп бер деп туруп. Ошондон кийин мобиринтип, мынакей сен кол койбодуң беле деп мен Канат Касановго кол койдуруп. Ошондо Канат Касанов мону көргөндө Алыбай Ибрахимди момутты. Сен келесе отурбайсыңбы? Эмне деп, кантип доказать этесиң деп туруп, Канат Касанов чыгып алып кетип калган. Ошол бойдон Алыбай Ибрахимге мен сага адвокаттык кылбайын деппи? Ошол бойдон Канат Касанов Алыбай Ибрахимге адвокат болгон жок. Анан ошондон кийин бул дагы бирөө неме үчүн андан кийин Мореки Мунарбекти алды. Ошодон өзүнүн мору колу турса, биздин адилетсиздик сотторубуздун, калыстык соттун жоктугунан момутуп туруп ушунча жылдан бери, мен 5 жылдан бери темселеп, тиягы Асаттыкка, биягы Финполго барып, тиягы тиги Ленинский нарсудта сүйрөлүп жүрөм. Ушунун азабынан мен бутум дагы баспай калды, кулагым укпай калды, көзүм да көрбөй калды. Анан дагы эле бир жактык кылып туруп, биздин урматтуу биздин эменин жетекчилерибиз, биз Кыргызстанды башкарып аткан бийликтин жетекчилери, мен сиздерге кайрыламын. Биздин соттор не только мен эмес, мен азыр ушул жерде отуруп, мен азыр бутум иштебей калды. Адилеттик кылган жок, бир жактык кылды. Потому что Алыбай Ибрахимде акча бар. Акча менен ал бүт баарын буларды сатып алган, дагы эле сатып алат. Айтпайын десең адамдын ичин күйгүзүп, мындай ичимди тырмап атат дедим. Өздөрү тырмады дедим. Унчукпай келгем дедим. Эми мен жон калбаймын дедим. Мен ушул жашымда мен ушунчалык азапты көрүп, канча келем, канча доктурга барам, бияка канча келем, бүт убактым баары өтүп, мен нервимен эчтеке калган жок дедим. Мен уже булар дакында инсульт калып барат дедим. И так эле бир эмес 2 жолу тоногон дедим. Ошон үчүн мен калыс чечитим, азыр деген бул ойдон калбайм дедим. Мен дагы жогорку жака эметем дедим. Бирок мен азыр чоту үмүтүм жок болуп калды дедим. Булар бирин-бири эле колдоп эле, бирин-бири эле жашырып эле, анан кийин эле кете береткен дагы жана арам акчаларды Алыбай Ибрахим аз келген сотторду алат турбайбы. Алат экен деп ойлоп калдым мен. Потому что бу жерде чындык турат чыркырап, мына бүт чындык турат. Мына момунча кишиге саткан Алыбай Ибрахим. Бүгүн ишенбей калдыңыз сотко. Бүгүн 28 июл күнү 2026 саат 10:10 боло турган болгон сотто соттун эмеси тиги биздин ошо городской соттогу соттук коллеганын төрайымы Садабаева Гүлсат, Абсатарова Гүлсат Абсатаровна, Өмүралиев Мелис Асылбекович, булар вообще туура эмес чечим чыгарып. Мен мындай сотторго, мен сиздерге дагы кайрылам, дагы айтам, мындай сотторду вообще кереги жок, элдин баарын сыптатып, мошенниктерди колдоп, коррупционерлердин баарын колдоп атканда. Төрайымы ким экен? Иә. Төрайымы.
Төрөме Садабаева Абдысаттарова экен. Мен азыр ушундай жанагы интернеттерди угуп, көрүп отуруп, мен Садыр Жапаров Нуркожоевичтен айткан сөздөрүнө унанып, бизде кичине бир эме ойгонуп аткан экен да соттор. Мынантип калыстык болуп аткан экен да, коррупционерлердин баары ким билсе айткыла деген үчүн мен ушунчалык Садыр Жапаровго ыраазы болуп жүргөм. Садыр Жапаров, Нуркожоевич Алтыным, мен деген сен энеңдей болом, энеңмин. Мени сыфтатып, мени момунтип темселетип атышат. Канча жылдан бери темселеп жүрөм, инсульт алгам. Ошол эле Көлбаевдин балдары тоногон 2014-жылы саат 5:30-да. Ошого деле дагы эле чыдап жүрөм. Мен ошо чындыкты издеп, акыйкатты издеп, мен дагы эле ошо бийликтегилерге мен кайрыламын. Ушундай ишти дагы эле эметилбейт. Мен дагы айтып кете турган нерсем, мен дагы эле ошо кыялда жүрөм, ошо ошол эмемди мен ыра көрбөйм мындай мошенниктерге. Дагы эле кыялда Султан Макашев кеткенден бери 2019-жылдан ушул 6 директор келди. 6 директор 6 эмеси менен кетти. Тиги не деп койчу тиги эмеси менен 6 эмеси менен кетти. Тиги ушунун баары эгер ошо кыялда мыйсам иштеген болсо, биздин мамлекетте мыйсам иштеген болсо, эмне үчүн кыялга 7 директор келет дагы, азыр эч кандай директор келбейт. Бул боюнча мен управ деланын эмес Каныбек Түмөнбаевга дагы кайрылгам. Түмөнбаев да келгенде собранияда айткам, урматтуу Каныбек Түмөнбаев, эгер кыялга силер жакшылап карабасаңар, кыялдагы Султан Макашевтан калган карышкыр чөөлөр кетмейинче бу жерде ушундай коррупция боло берет дегенде, ошондо Каныбек Түмөнбаевдин замы менен сураган, ошону сиз ачык айта аласызбы деп. Мен айткам, ачык айта алам. Замира Сатикеева деген бар биякта. Ошол дагы эле ошондой эле коррупцияны өндүрүп атат. Ошол эле коррупция, ошол эле жер талашкан, ошондой эле неме деп. Такин апа, эми сиз бүгүнкү соттун чечимине канааттанбайсыз? Дальше эмне кыласыз? Бүгүнкү соттун коллеганын төрайымы, мен буларга эч качан канааттанбайм. Мен ыраазы болгон жокмун. Менин чечимимди туура эмес карап беришти. Наоборот, дагы эле баягы ичип жеген коррупционер сотторун чөнтөгүн толтурган Алыбаев Рахимдин эмесин укугун коргоп беришти. Укугун коргоп берди. А мен дагы эле калып калдым чыркырап ыйлаган бойдон. Калыстык кылып бергиле, калыстык чечим кылгыла, мындан ары да карштанам. Ошон үчүн мен силерден дагы өтүнөм, дагы суранам. Бул бойдон калбайм, мен дагы жасам. Мен азыр уже билбейм, жогорку сотта кандай болот. Булар мондай эме экен го, баары тең сүйлөшүп алышат экен го, бириники бирин эме. Жогорку сотко жазыңыз, жогорку сот адилеттүү чечим чыгарат деп мен ишенем да. Аякта эми жакшы коллегиялар отурат. Алар туура чечим чыгарып берет деп ишенем да. Рахмат. Мен кайрылам, аякка кайрылам. Мен адвокатым менен дагы эме кылам. Мен адвокатым бар. Мен мурун дагы адвокатым карыган кишилер ошол мага окшогон, ошол туура эмес иштерди кылганбы билбейм, өзүмө түшүнбөй калдым. Ошон үчүн мен дагы андай үмүт кылайын. Бүгүнкү адвокатыңыз Жунусов Жаманкул аябай жакшы алып барды. Азыр Бул киши болушунча колдон келишинче түшүндүрүп берди сотторго, бирок соттор негедир туура эмес чечим чыгарып койду. Туура эмес чечим чыгарып койду. Бир жактык кылып ошол болбой эле ошол коррупционерлерди колдойт экенбиз да. Сотторубузда колдойт. Почему туура эмес чечим чыгартат? Потому что баары тең баягы жизненный эмени толук түшүнбөгөн адамдар да булар. Практика нету у них. Просто законду карап туруп айтып атпайбы биякта. Практика жок. Кана печат депчи, кана печат деп. Алдамчы, мошенник, активисттер, коррупционерлер сага могу акчаны мынча сомдон алып атам деп печат басып берет. Бербейт да. Бул киши канча аркасынан колап жүрүп, ыйлап жүрүп, кол койдуруп алса, и то анын оригиналы канакей деп турбайбы мынакей колу. Далилденип турат да, сот ошого мында эме менен караш керек болчу да, алар наоборот тескери карап атат да. Анан кийин кана тиги эмеден которулган акчасы деп булар азыркы замандын балдары болуп да, балкондо чоңойгон адамдар да буларчы. Чоңдордун кызматкерлердин мындай авторитеттүүмүн, мен кыйынмын деген бизнесмендердин балдар кыздары судья болуп иштеп атат. Поэтому они не знают, не понимают. Мындай жизньди, мындай карапайым элдер кантип алданып
эмелерге канчалык кыйналып жанакындай Алыбаев окшогондорго алданып калганын, кантип вынужден болуп акчаны айла жок берип атканын булар түшүнбөйт. Потому что булардын башына мындай келген эмес. Булар наподобие Алыбаева вот эметкен адамдардын балдар кыздары иштеп атат азырчы. Почему? Потому что у них есть возможность, у них есть состояние. Поэтому алар түшүнбөйт, ошон үчүн айтатпы, анакей печать жок депчи, печатты алдамчы сага эмне печать басып береби. Же бул кишинин печаты бар бекен. Бул ыйлап жүрүп эже ошону доказать этип атат да, мына 701 сомдон төлөй турган жерге бул 15 000 сомдон, 18 000 сомдон, 18 000ден баштаган 18 000 сом айына, анан кийин 16га түшүп турабы. Анан кийин жүрүп отуруп 12 000га түшүп атат да. Анан 12ге түштүм. Ошонун баарын көрүп туруп, билип туруп, бирок билгиси, көргүсү келип атат. Эмнесе закон боюнча печать болуш керек да. А печатты кайсы машина басып берет? Мени куугунтуктап Бул кишинин печаты бар бекен, жок да. Муну колап. Мен араны Эми сороо статьямда булан башка бирөөгө өткөзүп эмесин тартып алаткан кишилер печать басып берет. Азыр болсо далилдесе болот. Азырчы мына бүт жана М-банк, туда-сюда электронный кошелек менен ал убакта жок болчу да. Начиная от 12 по 19-20 год не было же такого. Наличка алчу да булар. Кантип далилдейт? Анын баарына мен кол кой десе пошел кет анда деп коркутуп үркүтүп бул кишини. Кеп ошондон чыккан да. Демек бүгүнкү соттордун чечими Мыйзамсыз булар мындай жизненный, практический эмеге мындай могул эжелер, мындай карапайым адамдар кабылган беззаконияга алар кабыл көргөн эмес. Булардын семьясы да кабыл көргөн эмес. Ошон үчүн булар бүт баары вот как масло должно быть. Печать должен быть дейт. А печать каякта печать? Мына азыр айтса болот. Азыр мондай бүт электронный порядка кетип атпайбы? Канча төлөндү, эмне болду аны банк аркылуу соттун эмеси менен, чечими менен чыгартып алса болот да. Определить этип турупчу, изъятие кылып алып туруп анан далилдесе, мурда жок болчу да. Мурда жок болчу, анан ошон үчүн эле жок экен деп 1 315 000 сомду бул эже кечип кое алабы? Пенсиялар 75ке чыккан, кантип кечет? Ке ошондо болот да.